Кара кыздын агынан эмес, багынан окшобойбу. Антке менен саламатсыздарбы. Дегеле жоруксуз жүрбөгөн жогорку кеңеште 2 күндүн биринде мандат тапшырбай көнмүшлө көрүнүшкө айланууда. Мындай кадамга баргандардын биринчилери өз ыктыярлары менен арыздарын жаза салып, жолдоруна түшсө, экинчилери өз жамбашындагы жамаатчын унутуп, башкаларга ызырына муштун түйгөндөрүнө курсант. Кыскасы, кезегинде силер үчүн жан курман дешкен эл өкүлдөрдүн кээ бирлери азыр тескесинче жан соголашып, өлкөдөн тез арада чыгып кетүүгө шашылгандар да жок эмес. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын жазып чыккандарына караганда, алардын бири Шайлообек Атазов Бишкек шаардык административдик сотунун ушул жылдын 1-мартындагы чечими менен депутаттык укуктарынан ажыртылса да, кезектеги отурумдун төрүнөн орун алганын мындай кой, мазмуну ыза менен өкүнүчкө толгон коштоочу сөздөрүн айтканга да үлгүргөн. Андан соң дароо Казакстанга чуу койду деген каңшар тарады. Ошентип, шайлоо алдында айга, күнгө теңеген саясий элиталарыбыз мактаган кыз тойдо уят кылып, 90-ның 14-ü желкемдин чуңкуру көрсүн кыягында парламент менен кош айтышты. Ооба, арасында чоң жоопкерчилик жүктөлгөн мамлекеттик жогорку постторго отургандар да бар. Демек, карасыңбы, аксыңбы, бак берсе өйдөлөрүң, бербесе жөрмөлөрүң турулуу. Анчада буга чейинки ачуу тажрыйбаларга таянсак, айрым учурларда ири суммадагы акчада кандайдыр бир деңгээлде роль ойногон менен аягы жакшы менен бүткөн эмес. Бул жерде талаштуу маселе болуп калат да. Да кайсыл бир жогорку кеңеште отурган депутат ал жерге барыш үчүн эки нерсе менен барды да. Элдин добушу, анан кимдир бирөөнүн акчасы. Азыр айтышы мүмкүн, палан депутат Матраевден манча миллион доллар алып, анан ошо долларды элге чачып, анан депутат болду депчи. Эми азыр бул Матраевдин акчасы менен депутат болуп турмуну деп мандатын алабыз деп алса, анда эл чыгат да. Муну биз шайлаганбыз дейт. Эл деде күнөө чоң да. Эл кантип шайлады? Эл ошол акчага шайлады. Бирок бул жерде алып койсо, мисалы эки жагы бар да, мыйзамдын укуктук жагы бар, анан моралдык жагы бар. Алма шагынан алып түшмөкпү. Жогорку парламенттегилери тигинтип жатса, ылдыйыклары карап турмакпы. Башкасын көрбөмүшкө салганда да мандат талашында баарысын бакытка балкытып, алдыларына алтын төшөчкөн Нарын шаардык кеңешинин депутаттарынын акыры эң сеңендерине жеткендеринде кур кол болсо да, шайлоочуларына бир бастырып барып койбогондуктарына эмнедейбиз. Маселен, жазыксын кар эрип, күзгүсүн жамгыр төгүп, лай аралаш суу менен баткакка белчилерине чейин батышкан Таалай көчөсүндөгүлөр арыз муңдарын айтса, Алла Таалада чыдап тура албас. Ал эми Тогойундагы чакан калада мындай зээнге кеткен тилкелер аз эмес. Жада калса, бирин экиндеринин кыям менен селдин кыйроосунда калуу коркунучтары бар. Атам көрө, ошондо да моюн бербей, биздин терегейибиз тегиз, жашообуз түгөл деп, өйдө жакталардын оту менен кирип, үлү менен чыгабыз. Адатта табияттын оор жагдайы күткөн аймактарды өзгөчө кыргыздар кызматы алдын ала болжоп, коопсуздукту камсыз кылуу чараларын көрөт. Бирок нарындык куткаруучулар үчүн жок өткөн соң кылычты сылгырак айтканда ташка чапмай адат. Андыктан аларга жергиликтүү маанидеги эл өкүлдөрүнө жана тиешелүү мекемелерге эскертүү иретиндеги дүрбөлөң коңгуроосун кагып койсок ашыктык кылбас. Жаз башталып-башталбай чаккан каланын айрым көчөлөрүндө кетмен күрөктөрүн колго алышкан тургундар үйлөрү менен короо жайларын каптаган лай аралаш суунун нугун башка жакка буруунун аракетинде. Эгер Нарын шаарындагы үйлөрдүн басымдуу бөлүгү кар эригенинде жана жамгыр жааганда сел, кыян жүрүп кетүү коркунучу сакталуу 82 коктунун этегинде экендигин көңгө түйсөк, алдын алуу чараларын койчунун кызы Коңурбү сыяктуу кой келгенинде эмес, азыртан көрүү зарылдыгы корч. Нарын шаарында 82 кокту бар. Ошонун 17-си кооптуу да, аябай кооптусу. Андан сыртка таш колоосу бар, анан эрозия бар. Нарын дарыясы. Эми ошонун баарына үлгүрүп жасап, баягы алдын ала иштерди жасайбыз. Анан азыркы учурда буйруктар чыгып атат. Бүт жарандык коргоонун кызматтары, анан чарбалык объектилер бар. Ошолор менен иш алып барабыз.
Ана мозер бөксө болчу, ана мозерден да аспады эле мозер. Бирок буга чейин сүткө оозун күйгүзгөн Ак Коргон чолкомдогу Чыргайлуу көчөсүнүн жашоочусу Ырысбек Жокеев күткөн кырсыктардын алдын алуу жаатында кандайдыр бир иштердин жасалып жаткандыгына түк ишенбейт. Мунусунда жөнү бар. Анткени мындан 4 жыл мурунку жазгы катуу селде өзүнүкү менен бирге дагы 30 кошунасынын турак жайлары менен короо жайлары тоодон агып түшкөн топурак ташка толгонунда тиешелүү кызматтар тарабынан ырыстуу колдоолор болгон эмес. Бардык кайра калыбына келтирүү иштерин өз күчтөрү жана каражаттар менен бүткөрүшкөн. Быйыл да кар калың түшүп койгондуктан саналары санга, ойлору оңго бөлүнүүдө. Комиссиялар келип атты, су текшерип, бир жардам болгон жок. Арт жагын оюп кетти эле суу. Аңырайт. Ошол жерде битке көтөрүп алганга 5 гавион бергиле деп. Ошо 5 гавионду бир айдан кийин тушкап жүрүп араң алдым. Жана гавион деп аткен тор ичине таш тисип ошол жакты көтөрүп чыктым да. Мына быйыл да кар калың да, чочуткан жок. Сарсана болуп тура, суу келип атат эми бирок. Тилекке каршы каражаттын өп чаптыгынан жаратылыштын ар кандай күтүүсүздүгүнө каршы туруу үчүн жергиликтүү бюджеттен бир жылга болгону 200 000 сом гана каралат. Бир жакшы жылкынын баасына тете бул сумага ойду омкоруп, тоону томкоруп жиберүү мүмкүн эместиги айтпаса да түшүнүктүүдүр. Күн жакшы жылы элегинде эле жанатан сузулуп жаткан аймакта агын суулардын кесепеттен мондай көлмөлөр пайда болду. Мунусуна караганда алдыдагы жаз бир топ эле кыйчыктарга салып койчудан. Ушуга карабастан негедир мына ушул акырындык менен түзүлүп кеткен оор жагдайды эске алган бир жан жок. Калыстык иретинде кезегинде селден жана кыяндан коргонуу дамбасы казылгандыгын белгилейле. Бирок андан бери бир топ мезгил өткөндүктөн ал кайрадан толуп, оңдоп түзүүгө муктаж. Ал эми алигиче ушул маанилүү курулмадан жана анын тегерегиндеги элден кабар алып коюу өзгөчө кырдаалдар адистеринин да кала жетекчилигинде түштөрүнө кире элек. Дамбаны салып кетти, андан кийин ичимге бара элек. Мен да ошо барып неме кылсамбы деген ошол жакка деген. Кошунамды мына ушу кошунамды эстип алып, мозер жок дегенде кичине цемент менен ки жолдун жегине койгон чоң бардүрлөр бар эмеспи? Ошол жеууда жийилип жатат. Эч эмес эле билбейм анысын. Анан ошондон алып келип туруп мындай тосуп койсок деген ойдобуз, бирок эчтеке каражат жок. Ошого да каражат керек экен. Жогордагы Ак Коргондон тышкары каладагы РТС, Төшбулак, Жаңы жол чолкомдордо да сел жана кыян жүрүү коркунучу өтө чоң. Андыктан сактыкта кордук чараларын азыртан көрүү менен ири зыяндардын алдын алган болот элек. Баары бир мурдубузду оңой менен балта кеспейт да. Чиновниктерибиздин көпчүлүгү өз тармактарындагы кем качтарды толуктап, артта калуучулукту алдыга жылдыруунун ордуна ар кайсын айтып актана салууга маш. Бири акчанын аздыгын, дагы бири тиешелүү техниканын, үчүнчүсү жумушчу күчтөрдүн жоктугун безеленип, көз жаштарын төгүшсө жанына адам чыдап тура албай, алар менен кошо кара жерди муштап ыйлагың бар. Эми ушуларыбыз да аз келгенсип, жаманыбызды, кемтигибизди Кудайга оодора салууну өздөштүрүптүрбүз. Көрсө, электр жарыктарынын аба ырайынын суукташына байланыштуу убактылуу өчүрүлүп жатканына жараткан өзү күнөөлүү эмес. Погодага кичине карап калдык, чынын айтканда. Былтыркыга салыштырмалуу суткасына биз где-то 10 миллиондун айланасында көбүрөөк пайдаланып атабыз. Күн дагы тилекке каршы ушундай болуп калды. Мына бүгүн эртең эми 1-2 күндөн кийин штурм ой бердиле. 1-2 күндө күн ачылат деп атат. Күн ачылып калып, баягынкыдай болсо, 8-9-да деле ошо без эме чыкканбыз, отключение билесиздер да. Анан азыр ошо климат карап ошого жараша иш алып баралы деп атабыз да. Если күн жылып кеткен маселе болсо, жанагы ошо потребность түшсө, анда токтотулат да. Күн жылыбай койсочу токтоп өчүрө бересиңер. Эми ал Кудайдын колунда, эми Кудайым буйруса күн жылып кетсе, эми жумуштарды алып барабыз ошого. Кудайдан кечирим сурайм, баарын кечирим. Барып күнөөлөрүбүздү кечирет тугандар. Анам Кудай жараткан. Ушу кырсыктан сакчай көрүп апамай кача Кудай суранам, экинчи ишке мындай ишке барбайм Кудай суранам. Анткемнен өткөн кылымдын 50-чы жылдарында ташка тамга баскандай таасын айтылган кадрлар баарын чечет деген сөз азыр деле актуалдуулугун жогото элек. Жетекчи күчтүү, аткаруучусу акылдуу болсо, иштин илгерилеп таштын өйдө кылары талашсыз. Тек гана баарын өз орларына ылайыкташтыруу зарыл. Тагыраагы ар бир тармактын өкүлдөрү өздөрүнө тиешелүү гана милдеттерин аркалашса, арышыбыз алдаганча ылдамдамак. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көбүнесе райондук, шаардык, облустук мекемелер акимдер менен
мэрлердин көрсөтмөлөрү туурабы, туура эмеспи ылгабай ляппайларынан жазышпайт. Буга чейин түзүлүп калган мына ушундай маанайдын кесепетинен айрым министрлерди жерлердеги өкүлдөрү чымын чаккачылыкта көрбөй тоготпогондуктары белгилүү болду. Мен түшүнүгүм боюнча районону мисалы акимдер коебу же министр коебу деген маселе да турат да бул жерде. Ошол маселе дагы турат. Бирок сиз көрдүңүз азыр трансформация кеткенде бүт мазмундук иштер өзгөрөт да. Анан ошон үчүн бул жерде абдан туура белгиледиңиз. Жергиликтүү жанагы инфраструктуралык иштердин баарын айыл өкмөт карап атат. Район же бюджет бербейт, бирок толугу менен район көзөмөлүндө отурат. Айлыкты бизден алат булар. Анан оперативдүү байланыштарда биз мындай көпчүлүк учурда районолор бизден коркпойт. Анткени акимден коркот. Аким кызматтан кетире алат, аким кызматтан сөгүш бере алат. Чындыгында коркутуу үркүтүү менен деле көп маселе чечилип кетпес. Анткени менен уруш талаштардан, чыр чатактардан алыс бололу, саламатта калыңыздар.